Эмне үчүн бул чегара чечилди? Жөн эле сөз менен эле чечилип калбайт. Биз армиябызды күчтөнттүк, куралдуу күчтөрүбүздү күчтөнттүк. Ошолорго миллиардтаган акчаларды кетирдик. Мурда жок, Кыргызстанда болгон эмес, тарыхында болгон эмес курал жарактарды, ар түрдүү курал жарактарды таап келдик дүйнө жүзүнө. Мамлекетибиз күчтөндү. Чегараны бүтүрүш жөн эле бир-эки адамдын колунан келип калган жок. Бул комплекстүү, өтө чоң жумуштар аткарылды. Аскердик техникаларды жана курал жарактарды масштабтуу түрдө жаңыладык. 2020-жылдары бул багытка 3-5 миллиард сом гана жумшалса, 2021 жылы 32 миллиард сом жумшалган. 2022 жылы 53 миллиард сом жумшалган. Ал эми ошентип 2 жылда 85 миллиард сомдон ашты. Ал эми быйылкы 1,5 жылдыкта 40 миллиард сомдон ашык сумма каражат бөлүндү. Бул деген 2,5 жылда 120 миллиард сомдон ашык бөлүндү акча. Бул өтө масштабдуу жаңылануу деп эсептейт. Ушундай чечкиндүү кадамдардан улам дүйнөдө көп мамлекеттер сатып ала элек байрактар, ак сүңгүр, акынчы сыяктуу учкучсуз учуучу аппараттарды, Печора сыяктуу заманбап абадан коргонуучу аскердик техникаларды жана Ми-8, Ми-17 тик учактарды сатып алдык. Баса белгилеп кетчү нерсе, аскердик техникалар жана курал жарактар мурунку убактагыдай жардам катары же карызга эмес, мамлекеттик бюджеттен бөлүнгөн каражаттарга алынып жатат. Биздин ар бир аткарган жумушубуз, ар бир кылган ишибиз мамлекеттик кызыкчылык үчүн гана болот. Башка кызыкчылык жок. Кээ бир сын айткан саясатчылар каргашалуу күндөрү башыны бекитип чейинде жатты. Ошондо азыркы ар кайсыны түйүлүп аткан кыйындар каак деле төшөгө башын тыгып алып жатышты эле. Камчы кыдышайчалардан өзгөчөлөнүп, жокерлер менен бирге там майданда элибиздин тынчтыгы үчүн согуп жүрдү. Мына биз чукап жүрөбүзбү? Мына балдар коргоп атабы? Таканса турабыз коргойбуз. Силер ынтымак болуп, үзүчүү болбой, урушпай, талашпай, бизди угуп туруңуздар. Дайым кайнаган точкаларда болот. Мамлекеттик иштебеген кезде деле ошол событияда деле ушу катышып жүрдү. Баткенский событияда деле катышып жүрдү. Бул эми элин жерим деген балакен өмүрүн сайып коюп жүрдү. Жасаган эмгектеринин баары тарыхта кала турган бала бул. Ошон үчүн бул элдин уулу, элдик бала. Кыргызстандын кайсыл жеринде өзгөчө абал болсо, өзгөчө кырдаал болсо, чрезвычайный ситуация болсо, ушу камчылык ташыйп биринчи кетет да. Өлкөбүздүн тынчтыгы үчүн өз өмүрүн тобокелге салды. Чечкиндүү кадамдарды жасап, эл жүрөктүүлүк, кайманбастык касиеттери менен душмандын жерине барып, барымтада жаткан 4 жокерибизди куткарып аман алып келди. Бул деген камчылык ташыйттын мекенчилдиги, патриоттуулугу, эл үчүн күйгөндүгү, элин жерин чексиз сүйгөндүгү да бул. Жокерлердин айткандарын угуп жатабыз. Генералдын биз менен чогуу жүргөнү бизге күч, дух берди. Биз ал күч менен, дух менен душмандын мизин кайтардык дейт. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар. Мен айта турган оюм, сөзүм акыркы убакыттарда көп сөздөрдү угуп, ар жерде ар кандай жаңылыктарды угуп көргөн эми чыдамым кетип калды. Алардын бардыгы туура азыр менин деле достчулугумда Фейсбукта бар, анын эжелери бар, достору бар, жана башка жакын туугандары бар дегендей. Бирок мен туура түшүнгүлө аргасызмын. Ошол силер колдоп аткан инсан Жогорку Кеңештин 2 жолку төрөгазы Нурланбек Шакиев. Сенин иниң менен мен мамиле кылышып жүрөм. Анын бир да жамандыгын көргөн эмесмин. Бирок сен ким экениңди мен өтө жакшы билип бүттүм. Ушул ким кандай бир баш көтөргөн адамдар болсо, Ташиев менен мамиле кылдырбаш керек, сенин максатың. Мамилени
только мен аркылуу кылыш керек дегендей кылып жүрүп, бир топ аксылык балдарды дагы сен чаптырдың, сындырдың, каматтырдың. Ошолордун айында арасында мен деле бармын. Эми кимдир бирөөлөр аркылуу дагы бир нерселерди жасырышың мүмкүн. Бирок Нурлан, мен сени бүгүнкү абалыңда турган убакытта эч убакытта жамандык каалабайын деген оюм болгон. Бирок эми ар кимден угуп, сенин айткан сөздөрүңдү уже жүрөгүмө батыра албай калдым, Нурлан. Балким сенин кооба устатың дейин десем, сен буга чейин Бакиевдин деле башын жеп тынгансың. Мына кече жакында Ташиевдикин деле жеп тындың. Нурлан досум, сага жаман сөз айтпайын десем дагы айтышка туура келди. Нурлан дос, бүт бардыгын өзүң жакшы билесиң. Эгерде кырдаалды дагы курчап турган болсоң, мен айта турган сөздөрүм көп. Сен могу 20-жылдарга чейин карапайым адам элең, кандайдыр бир кара светтеги БМВны алып, үй жайыңга туура бар эле. О теги жакта Бакиевдин убагында алган жерлериңе салган үйлөрүң. Мындай кредит сыяктуу алып бир БМВ минип жүргөн жайың бар эле. 20-жылдан кийинки абалыңы мен көрө албай турган адамдар мен эмесмин, бирок Кудай таалам бардыгын ордуна коюп, бүгүнкү күндө сынап атат сени. Нурлан, бул элден алганың, бирөөлөрдү сындыргандарың, камчакеге көтүңү такап алып туруп, ар кимден алып койгон дүнүйөлөрүң сага жукпай атат. Аксыга Кербен шаарына кире берген жердеги бир арка курулуп турат. Ал арканы сен көтөрүп кетпейсиң, эл үчүн калды. Бул эмгегиңе рахмат. Бирок ошолорду каяктан алдың суммаларын? Айта берсе сөз көп. Бирок азыркы убактымда бираз мен тууралуу айткан сөздөрүңө угуп алып турган, чыдай албай кетип атып, эмоция калтырып, кээ бир сөздөрүмдү жоготуп атам. Нурлан, 20-жылга чейин ким элең бүгүн кандай миллионер болуп турасың? Азыркы Садыр Жапаровдун бийлигине мен суранып кетем. Нурлан Шакиевдин байлыгын, башкаларын, ушул кимдерди кызматтарга койгон, алар кантип барган? Алар кече күнү ким эле, бүгүн ким болуп калды? Бардыгын тыкыр иликтеп беришиңерди суранам. Нурланбек, экөөсүңө мындан кийинки бар саламдарыбыз 4 жыл мурда эле үзүлгөнүн билем. Мыногу кечеги окуялар кандайча кызматтан кетип калганын өзүң жакшы билесиң да. Бүт бардыгы 75 аксакал дегендерден бардыгы сенин планың болгон, аны өзүң билесиң. Импичмент маселеси, президентке ишеним көрсөтпөй аны кулатуу, Ташиевди президенттикке аттандыруу, ага чейин Садыр Жапаров кулап кеткенде убактылуу президенттин милдетин аткарып калам, андан кийин маселени мен чечем дегендериңе бардыгыбыз билебиз да. Нурлан Шакиев аны карапайым эл деле түшүнүп турат. Жогорку кеңештин азыркы кетип аткан депутаттары жөндөн жөн эле кетип калбай, арызын жазып алып, мандатын тапшырып, ушулардын бардыгына өзүнчө чара колдонгула. Айрыкча менин жердешим Нурланбек Шакиевке чара колдонгула. Азыр муну Facebookка жүктөйм, түбүнө комментарийлерде пактакорлору да көп экенин билем. Ар нерсени жазып алып азыр мени төбөлөп тепсешин билем. Удум бардыңарды. Жаза бергиле. Бирок бул күндөрдө эле өтөт. Кудай бардыгын таразалап турат. Калыстык гана болуш керек. Азыркы мен Жапаровдун бийлигинен мындай калыстыкты талап кылам. Көңүлүнө эч кимди карабаш керек. Мыйзам чегинде бардыгы иш жүрүш керек. Мен бирөөдү жамандайын, каралайын деген оюм жок. Болгону бардыгы мыйзам чегинде күнөшкүлө. Анан мандатын тапшырып коюп, төрагалыгын тапшырып коюп эле кетип калса, бул менен бүтүп калды болбойт, урматтуу Садыр Жапаров. Камай турган адамы барбы? Камагыла. Булар деле бизди каматкан убагында бир убакыттагы ошол ата журтчу, райондо координатору мен болгом. Мекенчилинде да координатор мен болгом. Жыйынтыгында 1,5 жыл мурда сөйлөгөн сөзүм үчүн мен алып барып камашып туруп 3 жыл пробация бериш койду. Мен кайсы күнөм үчүн? Бул пробация дегениңер дагы баягы кекитегине сыйып коюп экен. Жыла албай калдым, кыймылдай албай калдым. Мен да бала чакам багышым керек, эркин жүрүшүм керек эле. Мени бирөө сындап койгон үчүн эле ушундай азаптуу тозоктуу күндөрдө калып калышым керекпи? Ушулардын бардыгына менин жердешим коңшу айылман болот. Аксыда Нурлан Шакиев күнөөлүү. Эгер дагы бир провокация жасап, аркы берки дагы бир нерселерин уюштурам десең, колуңан келгенин кыл, Нурлан. Мен сен менен до конца күрөшүп деле жүргөм, күрөшө берем. Мен мунугу бийликтен же башкадан мыйзамды сыйлайм, конечно. Бирок коркуп кала турган адам эмесмин. Кудайдын алдына барганда дагы экөөбүз эзептешебиз. Нурландын тарапташтары, эми алар калбай деле калган болушуңар мүмкүн. Түшүнүү менен кабыл алгыла. Нурландын ачыгын айтайын, адам эмес. Ушуну билгиле. Следующий участок. 96,4. 5,4 километра. Кыргыз жол курулуш обратно. Так. Не болду? Канча процент жасады? Ошо турбаңды айтпачы мага. Канча процент жасадың? 5% Значит, эч нерсе жасабапсың. Я. 1 жылдын ичинде эч нерсе жасабапсың да? Турабы?
Ойлонбо сен айтпайсың, жооп бербейсиңби? Почти эч нерсе жасабапсың да, туурабы? Эмне үчүн жасабадың? Почему у вас нет ответственности? Жоопкерчилик жокпу силерде. Эмне контрактты алып, колду коюп, акчаны алып коюп жүрө бересиңер. Эмне ойлодуңарбы? Силерди эч ким тийбейт, эч ким текшербейт, ГКН бизди карабайт дедиңерби? Эгерде башында мен силерди караганда, жаныңар сууру болмак элем. Башында мен ушу караган эмес экенмин, ушу көңүл буруп алыпмын да, мен ушу азыр өкүнүп турам да. Ушу башында эле мен президенттен сурап алып аптырмын. Ушуну контролго бериңизчи мага депчи. Жаныңар сууру болмак экен. Карасаң, бир жылда 5% иш жасапсың. 5%. Уялбайсыңар, ну как вам не стыдно, а? Жанды чыгарып бүттүң. Болгону 5,5 километр жол экен. 508 миллион сомдук контракт экен болгон, а? 508 жарым миллиард. 500 миллион деп коеюн, 500 миллион. Ошонун 325 миллион уже алып коюпсуңар. Турабы? Силер даже почти 70% акчасын алып коюпсуңар, а объем выполненных работ всего 5%. Бул эмне деген акмакчылык? Канака акчалар? Где деньги? Да, кана акчалар? Бул азыр сиз туура айттыңыз, 322 миллион алан салынган, ошо алан алынган мезгилде жана 25 километр толуккан бизде болчу, ошонун негизинде алынган аванс болчу. 5 километрге биз Кирдаус трансферге өткөзүп бергенден 5 километр. 5 километр калды, ошого калтырдыңар. Ушул аванс калып, азыр жол чыгаруу департаментинин сүйлөшүп, биздин ар бир кылынган жумуштан биз өзүбүзгө акчалап 100% булар ушу кармап туруп, ошол аванстын возвратын кылып беребиз да. Азыр бүгүндө 318 миллион. Так. 325 миллион. 500'дүн 325'ин алсаңар 70%'ын, 5% иш кылсаңар, эмне сөз айтканыңда дагы өтө начар иш кылсаңар да. Өтө начар. Айтып атпаймыз. Силерге вообще убал жок да. Мындай адамдаргачы мамлекетке ушундай эме кылган, жанагы мамиле кылган адамдарга убал жок да. Мен мындай адамдарды укмуш жек көрөмүн дагы, аябаймын. Мындай адамдарды аябастан согом да, жаны суур болот. Карасаңчы, 70% акчаны алыпсың. 5% гана ишти аткарыпсың. Bir жылдын ичинде. Если таким ушул темп менен кете турган болсоң, сен дагы 5 жыл жүрөсүң. 5 жылдан келесиң дагы. Баягы дизель кымбаттап кетти деп. Хорошо, давайте поменьше слов. Сага уже сөз өтпөй калды. Сен жетекчиңди камайбыз, анан дальше будем разбираться. Так. Качан бүтөсүң? Канча бүтөсүң? Муну деле 31-августка бүтүп берем. 5,5 километр жол эртерээк бүтүрбөйсүңбү? Сага эмне? Оюнчук болсо 31-август. 5,5 километр жерди 1 айда бүтүп койсоң болот го, 2 айда бүтүп койсоң болот го. 1 жылдан бери эч нерсе кылбайт, дагы 8 ай убакыт сурап атасың. Вообще силерде мындай эме барбы, мындай компанияларда техника, эл, иштей турган адамдар, вообще мындай комплексный подход барбы же мен жөн эле бир дубалга эле сүйлөп атамбы? Минтранс. Барбы буларда бир нерсе? Же жөн эле сүйлөп атып мен ора боло бербейинчи, бекер эле. Техникалары бар, жетишсиз. Биз ушуну нече койдук албай койдук да, аренда алдык да алдыра албай койдук. Өздөрүнүн техникалары менен иштеп атат, жетишсиз. Ар бир участкага биз бөлүп бергенбиз, ошол жерлерге техника коюп, жумуш алып бара алган жокпуз. Не кылайын? Булар Мен башым катып калды буларга. Булар өз негизи мен 31-августка да бүтө албайт да буларчы. Жо бүтпөй турган болсо мен жаны сурайм буларды. Бүтпөй көрсүн. Эртеңден баштап туруп зыңкылдатып үйүңдү уктабайсың, жолдун бойунда жатасың. Уктуңбу? Ошол жолго барып алып, кроватты коюп ошо жатасың. Чатырды коюп алып. Всех там возьмешь. Вот этот женщину, которая там врет, ее тоже туда поселите. Пусть она тоже там находится. Beş yarım kilometre жолду отуруңуз. Май айына бүтөсүн, уктуңбу? Май. Так. 30 мая
30.05.26 года. Ұқтың бу? Мен айткандарым деме, мына керектүү мамлекеттик органдар жазып атасыңар да, туурабы? Ошону контролдойсуңар, ушул боюнча иштейсиңер. Ушул участоктор кайсы районго караса, ошол райондун начальник отделдери бардыгы ушул маселе боюнча уже начинать работать. Макулбу? Отуруңуз.